Таиров атындагы Кызылкыя гуманитардык педагогикалык институтунда керексиз келечек аттуу маалыматтык жыйын болуп өттү. Анда өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуу, эрте курактан никеге туруу деген темалардын алкагында талкуу жүрдү. Жыйынга атайын багыттагы адистер чакырылып, алар жаштарга өз кеңештерин беришти. Бул маалыматтык жыйын Тынчтык демилгелери коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулган. Темага кабарчыбыз токтолот. Баткен мамлекеттик университетинин Таиров атындагы Кызылкыя гуманитардык педагогикалык институтунда жаш өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуу максатында керексиз келечек аттуу маалыматтык жолугушуу болуп өттү. Ага аталган окуу жайдын студенттери, мугалимдер жамааты, психологдор жана милиция кызматкерлери катышты. Бүгүнкү күн коом үчүн коом алдындагы бир жаш жетелек өспүрүм жаштардын арасындагы кылмыштуулуктун улам барган сайын өсүп баратышы, улам барган сайын көбөйүшү, жаштардын өз алдынчалык кетип баратышы бул чоң проблеманы жаратып атат. Ошондуктан коомдун белгилдиги менен коопсуздугун камсыздоо бул мамлекеттин абдан борчундуу милдеттеринин бири. Маалыматтык жолугушууда өспүрүмдөр аралашкан кылмыш жана кырсыктардын себептери жана аларга бөгөт коюу чаралары, ошондой эле алдын алуу жолдору талкууланды. Биздин окуу жайыбызда орто кесиптик билим берүү бөлүмүндө жаш жетелек студенттерибиз бар. Ошолорго биз адистер менен психолог, врач, жаш жетелек инспектор, анан социалдык педагог ошондой адистер менен баарлашуу өткөрдүк. Бул деген келечекте биздин балдарыбыз, кыздарыбыз жакшы тарбия турмушка чыгууда өзүнүн ордун табуу, келечектеги эне, келечектеги ата болушуна ошол жакшы кеңеш алыш үчүн биз ушундай шартты түзүп бердик. Жолугушуунун жүрүшүндө милиция кызматкерлери өспүрүмдөргө кылмыш деген эмне, аларды жасагандарга кандай жазалар каралат, кылмыш жоопкерчилигине тартуунун жаш курагы жана кылмыш менен укук бузуулардын айырмасы тууралуу айтып берди. Алар 14 жаштан иш козголот. Иш козголгондон кийин артка жол жок болуп калат. Кылмышка катышып калсаңар, же шектүү болуп калсаңар, артка жол жок, судумий болот ояга. Телефон урдап билбей калат, бул телефонду таба албай калат дебегиле. Бүт жерде мен барады, камера бар, кайсы номерден, кайсы менен байланышып атат, бүт чыгат. Ошон үчүн сураганчы этият болгула. Керексиз келечек аттуу жолугушуу андан соң эрте курактан никеге туруу жана үй бүлөлүк зордук, зомбулук деген темалардын алкагында талкуу менен уланды. Медициналык эсептөөнүгө таянганда кыз балдар 21-22 жаштан эне болууга уруксат берилген да. Себеби алар кыздарыбыздын ден соолугу, физиологиялык жактан жетишүүсү дагы ошол 21-22 жаштан жогору учурда дал келет экен. Ошого чейин биз эмнелерге жетишебиз? Суроо сиздерге. 21-22 жашка чейинки кыз балдар уже психологиялык жактан, руханий, жан дүйнөсү жактан дагы уже турмушка даярданып калат. Өспүрүмдөр арасындагы ар кандай кылмыштардын алдын алуу жана болтурбоону максат кылган бул иш-чара Тынчтык демилгелери коомдук бирикмесинин каржылык колдоосу менен өткөрүлдү. Ошол КГБ окуу жайы менен 5 жылдан бери иштеп келатабыз. Буга чейин азыркы жаштар менен буга чейин окуп кеткен көптөгөн жаштар менен иш алып барып келдик. Коомдогу социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө жаштарды үгүттөө болчу. Мына результатын көрүп отурасыздар. Биздин ушул долбоордун катышуучулары кичинекей долбоор жазып, анын бюджетин түзүп, ошол көйгөйдү анализдөөнү үйрөнүп, аны кагазга түшүрүп, мына иш-чараны өз убагында эффективно и количественный показатель боюнча, качественный показатель боюнча жыйынтыктарга жетип отурат да. Ушул долбоордун кичинекей бизде подарка дебейин, кичинекей аманатыбыз бар. Ушул долбоордун аталында жаштар жазган бюджетке киргизген бул биздин өзүн эмес, ачык эле айталы. Ушул донор катарынан каржыланган кичинекей аманатыбыз бар. Ушуну агай сизге тапшырып коюуга уруксат этебиз. Институттун өнүгүүсүнө аз да болсо
салып көрсөтүүгө ишенебиз. Бүгүнкү иш-чара өтө жогорку деңгээлде өттү. Себеби биз келечектеги мугалимбиз өзүбүз көргөндү башкага да биз көргөзүшүбүз керек. Куш уясында көргөн кылат дейт, жакта мугалим болуп калган болсок, бизден үлгү алып, ошолор өсүп өнүгүшөт да келечек менен. Жолугушууда өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук жана эрте куракта никеге туруунун кесепеттери боюнча кызуу талкуу болду. Асылкан Махамат кызы, Талгат Сарыбаев, Баткен жаңылыктары.